Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Калифорниядагы пожарлар эмнеден келип чыккан боюнча эң негизги себеп бул деген Америка Кош Штаттарында аябай чоң мындай кандайдыр бир теория, эч бир далилин албаган бир теория аябай катуу мындай жер жүзүнө тарап жатат жана аябай титиретип жатат баарын. Бул деген теория боюнча мисалы үчүн аябай чоң дүйнө жүзү боюнча чоң жогорку бийликте отурган адамдардын арасында аз санда бирок аябай баягы таасирдүүлөрү кандайдыр бир жаман иштерге барып жатат. Ал жаман иштер кезде баягы дүйнө жүзүндө кээ бир өлкөлөрдө, кээ бир жерлерде жасалып жатат. Ал жаман нерселердин изин жашырыш үчүн кээ бир учурда ошондой баягы мисалы үчүн Лос-Анджелесте өрт болгондой нерселер болуп кетет да. Ал нерселер көбүнчө ошол иштердин изин жашыруу үчүн жасалат деп айтылат да. Лос-Анджелес боюнча кыскача айтсак, аякта килейген бир район жок болду, өрттөнүп кетти. Анын ичинен ал райондун баягы ичинде аябай бай адамдардын салынган үйлөр өрттөндү. Голливуд аябай бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болгон жылдыздардын үйлөрү өрттөндү. Анын арасында дагы кээрлер айтып атат, ошо так тастыктоо айтыла элек, бирок мындай PDD'нин үйү да өрттөндү деп айтып атышат да. Эң негизги маселе азыр ошо PDD түрмөдө, ага кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш иш боюнча баягы жаш кичинекей өспүрүмдөрдү баягы туура эмес жолго түрткөнү жөнүндө кандайдыр бир күч колдонуп жыныстык катнашка мажбурлаганы жөнүндө ошондой иш баягы кылмыш иши козголгон. Тергөөлөр эмгичектүү жүрүп атат. Тергөөлөр боюнча бүгүнкү күнү божомолдоп так деп айтылган 3 ушундай иш каралып жатат. Мына толук далилдери бар. Анын кошумча үстүнөн дагы 1200дөй ушундай иш болду деп айтылып жатат. Бул деген PDD эмне кылчу экен? Кээ бир учурда баягы өзүнүн үйүнө өзү дагы ошо Шон Компс анын аты. Бир кездерде ошо өзүнүн атасы баягы баңгизатты саткан ушундай адам болуптур. Аны ушундай бир кылмыш жасап жатканда бир жерде ошо баңгизат сатып алуу боюнча же сатуу боюнча ошо мафиялар менен жүргөндө аны ошо атып салышыптыр. Ошол жерден анан өзү Компс энеси өстүрүптүр. Энеси эч качан баласына айтып берчү эмес атасы ким болгон экенин. Бирок ал чоңойгондо бир аз жашына келе баштаганда өзү билип алат атасы ким болгон экенин. Анан негизи игиликтүү ырчый рэпер болуп тарбияланып ошо өсүп баратканда ошо жаш кезинде өспүрүм мындай жаңы иш жумуш иштеп баштаганда бул бала анан кайра өзүнүн атасынын жолун жолдой баштайт экен. Атасынын жолун жолдоп, бирок игиликтүү рэп жазып, рэптин арткасы менен аябай байып, аябай мындай бир кездерде рэптин бүт Америка Штаттарынын ичинде рэптин эң чоң ушундай ишмери болуп калат, ишкери болуп калат. Анан аябай мындай игиликтүү иштерди алып барат, бирок ошол менен бирге ыплас иштерди жасай баштайт экен да. Ал да ошондой баягы баңгизаттарды сатуудан байкалыптыр дагы ошо жаш рэпчилерди жыйнап, студияларды ачып, таланттарды жыйнап, аларды ырдатып, алардын баягы ырына ишкерлик лицензияларды, патенттерди, автордук укуктарды каттап, өзүнүн студиясына каттап, алар менен контракттар түзүп, бүгүнкү күнү ошо юристтер менен караса, ошо контракттар негизи мындай кээ бир учурда ырчылардын укуктарын толук бузган контракттар экен, бирок ошол менен бирге ырчылар билбестигиненби же юристтери начарбы же эмне коркконунанбы ошол контракттарды бузганга барбашыптыр. Анткени Америка Штаттарынын мыйзамдары боюнча ошол баягы алар жашаган штаттардын мыйзамдары боюнча ошол контракттар аябай начар түзүлгөн. Ал контракттарды бузса болот жеңил. Бирок негизи ошо ырчылар негедир ал контракттарды бузганга барбаптыр. Ошол нерсенин ошол бүт ырчылардын анын студиясына катталган
PDD ушул катуу кармаптыр да. Анан ошол киши баягы жашылчыларды издеп жүргөндө жаштарды, өспүрүмдөрдү үйүнө алып келип, ошо чоң баягы тойлорду өткөрүп, ал тойлордон расмий бөлүгү бүткөндө, кечки бөлүгү башталганда баары ак кийим кийинип, ошол жаш ырчыларды ар кандай жыныстык катнаштарга мажбурлап, зордуктап, кээ бир учурда зөөкүр иштерди жасап, ал ошондой кечелерге, ошондой тойлорго Америка Коңшу Штаттарынын эң каймак деп эсептелген адамдар катышып чыгыптыр. Анын ичинен саясатчылар да бар, анын ичинен баягы Голливуд жылдыздары бар, атактуу ырчылар бар, деги эле баары бар экен да. Анан ошондой нерсе дагы бир айтылып жатат. Ошол Эпштейн деген аралы болчу. Эпштейн деген бул деген баягы Израиль, Америкалык Кошмо Штаттарынын саясатчыларын, сенаторлорун, мисалы үчүн Израилдин коюлган максаттарын, иш аракеттерин аткарыш үчүн ушул нерсе жөнүндө айтылып жүрөт да. Ал деген ошо баягы кичинекей жашы жетпеген өспүрүмдөргө ушун зордук зомбулук, ушундай бир баягы туура эмес иштерге мажбурлоо, жыныстык катнаштарга мажбурлоо иштерин жасатканга мындай алып келишчү экен ушул аралга. Саясатчыларды, америкалык саясатчыларды, ушундай жаштарды жакшы көргөн алып келип, аларды ошо кечелерге катыштырып, анын астына ушу балдарды уурдап, же болбосо баягы балдарды, көчөдөн жетимдерди жыйнап алып, ушинтип мажбурлап аларды ушундай аларга салып бергенден кийин аны камерага тартып, анан ошону баягы шантаж кылып, эгерде силер баягы Израилдин кызыкчылыгына иштебесеңер, анда ушул нерсе толук дүйнө жүзү боюнча тарайт деп коркутуп, аларды баягы алар каалаган иштерди жасаттырып, ошентип Израилди колдоо боюнча иштерге мындай мажбурлатып, анан ошондой кылычу экен. Ага керек болсо Британиянын кээ бир саясатчылары, аябай атактуу саясатчылар катышкан имиш, Евробиримдиктин көп өлкөлөрүнүн саясатчылары катышкан имиш. Андан сырткары ушул Америка Штаттарынын эң көрүнүктүү мындай аябай аты кеңири тараган да саясатчылар катышкан имиш дейт. Ошол нерсе менен анан бул нерсе өтө сезимтал нерсе болчу экен. Анан ошо Эпштейнди, ал нерселерди Wikileaks, Джулиан Ассанж ачыкка чыгаргандан кийин аны камап, Джулиан Ассанжды. Анан ошол Wikileaks'тин аркасынан, жанагы документтердин аркасынан тергөөчүлөр түшүп, таап, кээ бир факттарды ишти козгоп баштаса, ошол Эпштейн өлүп калат. Иштер токтоп калат. Бирок PDD'нин ишин аягына чейин ошо жеткиргендей болушуптур. PDD'нин ишин аягына чейин жеткиргенде бүгүн ушу аябай көп эстрада жылдыздары аябай ыңгайсыз абалда болуп калышты. Голливуддун жарымы дейт бүгүнкү күнү. Кээ бир саясатчылар дейт, кээ бир ошол аябай атактуу бай адамдар дейт, ошо PDD'нин иши менен ушундай баягы капаска кармалышты дейт. Мындайын айтканда компромат толтура да. Анан ушул иши алып барып атканда негизи баягы PDD'нин ушинтип баягы ыплас иштер жасаганы, ага кошумча дагы кээ бир ырчылар, мисалы үчүн өзүнүн ырларында ошол PDD'нин достору өзүнүн чегерегиндеги мафиясы боюнча дагы ырларына шифр жасаптыр. Ошол шифрларды тапсаңар болот. Мисалы үчүн бир ырчы баягы PDD'нин кишилери жана ошо Бейонсинин күйөөсү, Бейонси дагы Майкл Джексонду жоготкон имиш. Ошо мисалы үчүн Рианнаны мындай көп жылдык кандайдыр бир барымтага алып иштеткен имиш. Анан дагы ошо Ай деген рэпер кыз бар болчу. Алия деген рэпер кыз бар болчу. Ошоларды баягы Майкл Джексон кошо баарын ушуну өлтүргөн имиш дейт да. Баягы алардын талантына чыдабай, алардын талантынын акчасын алайын деп. Алыстар. Анан алар ошол баягы төлөбөй койсо, эч кандай мындай акча менен бөлүшпөй койсо аларды өлтүрүп, же болбосо баягы алардын ырларын алып алып, кубалап, анан баягы репутациясын жоготуп, ушундай кандайдыр бир ар кандай иштер жасашыптыр. Анын саясатчыларды бекем кармагандыктан саясатчылар да аларды жайма колдоп, кылган кылмыштарына эч качан мындай артынан куугун туктабай, ушундай нерселер көп болуптур дейт дагы. Анан ошо PDD'нин негизи баягы Лос-Анджелесте 10 чакты киши кармашты дейт. Алар деген атайын ошо жүрүп, бөтөлкө менен бензин чачып өрттөп атышты дейт, ошол токойлорду. Анын ичинен кээ бир ошо PDD'нин иши боюнча катталган бөлмөлөрдү жана үйлөрдү да кошо өрттөп салышыптыр деп айтып атышат.
демек бул деген ошо азыркы сот жүрүп атканда ушу кээ бир далилдерди таппаш үчүн ушундай иш кылындыбы деп азыр айтып атышат да бир четинен. Экинчи четинен Лос Анджелестин өртөнүшү бул деген эң биринчи өзү ошо Калифорния штаты аябай либералдуу штат деп аталат. Америкада либерал деген сөз бул деген коммунист деген жаңы коммунист деп аталганды билдирет. Либералдар коммунисттер деп эсептелген. Аны ушул Калифорния так ушул Вок штат жана анын ичиндеги мисалы үчүн эмнени билишти? Өрт өчүрүүчү аспаптардын баарын жоготушуптур да, баягы өз баягы деңгээлинде кармабай, ошо суу сактагычтагы сууну толуктабай коюшуптур. Мисалы үчүн ошо өрт өчүрүүчү шлангдарды койбой коюшуптур эч жака. Мисалы үчүн өрт өчүрүүчү кандайдыр бир иш аракеттерди жасаганга, мисалы үчүн ошо элдер өрттөнүп атканда оттун ичинде ошо атайын келген кызматтар келип адамдарды куткарбай коюшуптур да. Анан эмнеге куткарбадың десе, мен өзүм жаным таттуу, менде эмне ал өзү күнөөлүү ушундай оттун арасына түшүп калганы. Мен күнөөлүү эмесмин да, эми өзү күнөөлүү болсо өлө берсин. Менин жаным таттуу, мен эмнеге өлүшүм керек экен ал үчүн деп айта башташтыр. Көрсө ошо транссексуалдар экен, ушундай кандайдыр бир баягы карасаң сыртынан түшүнбөйсүң да, эркекпи кызбы, ошондой кишилер экен да. Анан ушул айынан дагы гидрант 72 эле киши иштейт экен МЧСинде өзүнүн баягы жергиликтүү. Анан ошо пожар болгондо бүт бар ушуну баягы факторлор чогуу келип туруп, алар ошол өрттү өчүрө албай калышыптыр да. Өрттү өчүргөнгө кудурети да, мээнети да, ниети да жетпептир, аракети да жетпептир, билими да жетпей коюптур да. Ушинтип алар ошондой баягы өртөнүп кетти Калифорния штаты. Тилекке каршы ушундай нерселер болуп кетет экен. Ошон үчүн сурооңорго жооп берсем, ошо негизи себеби ошол болду да. Негизги бул биринчиден коммунисттер, ошол жердеги неолибералдар, жаңы коммунисттер, Вок деген кыймылынын мүчөлөрү, алар деген өзүнүн компетенттүүлүгү эмес экенин көрсөтүштү биринчиден. Экинчиден булар деген баягы аябай чоң маяны алып, бирок иштин татыктуу түрдө жасашкан жок. Бул экинчиден ошон үчүн ушундай нерсе болду. Бул деген кесепети да. Ал эми себебин алсак, ошо эң негизги себебин айтып атышат дагы эле эң бүгүнкү күнү жеңип аткан теория бул деген ошо PDD'нин иши боюнча атактуу бай жана мындай аты кеңири тараган адамдардын кээ бир иштери ачылып калып, ошол адамдар аябай начар абалда калышы мүмкүн эле. Ошондуктан могул өрт көп далилдерди алардын баягы ошо PDD'нин иштерине катышуусу боюнча далилдерди өрттөгөнгө аракет болду деп айтып атышат да. Эми бул деген негизги теориялар, негизги маалыматтар. Бул деген аябай начар ыплас иштин издери. Бул деген дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн мени коркутат бул нерсе, анткени мисалы үчүн биздин тууган тушкандарыбыз бар ар кандай өлкөлөрдө. Анан алардын тагдыры, алардын жашоосу чоң коркунучта, анткени ушундай вокеизм менен жашаган адамдар аларды ушундай кандайдыр баңгизат бере коюп, туура эмес иштерге мажбурлап коюп, ушундай кыла берсе, кыйнап кекетип мокото берсе, мисалы үчүн бул чоң коркунуч, алар менен да күрөшүш керек болуп калат. Алар менен ошол Элон Масктын уулун кылгандай эле кылып салышат экен да ар кандай адамды. Анан ошон үчүн бул жерден чоң коркунуч, чоң суроо, чоң кооптонуу жана бул нерсе аябай мындай начар сезилет да. Ошо пикирлериңер кандай? Пикирлериң, оюңар кандай? Кыргызстанда андай нерселер бар деп угам. Аз санда бирок бар деп угам да. Анан негизи ушундай өлкөбүздө андай нерселер болбосо экен, анткени андай нерселер такыр мага мисалы үчүн өтө жакпайт да. Бул өтө кооптуу деп эсептейм. Жана эгерде ушундай нерселер бизде өрчүсө, анда өлкөбүз эле жок эле болуп кетчү дейт. Ошон үчүн бул чоң өнүккөн өлкөлөрдө ушундай нерсе, адамдар байлыкка тойгондо, ал адамдардын баягы каалаган нерсеси аткарылганда, алардын баягы жашоосу өзгөчө супсак көрүнө баштайт экен. Ошо супсак жашоосун кичине жандатуу үчүн алар ушундай нерселер жасайт экен. Мен ойлойм бул нерсе болбош керек дүйнө жүзүндө. Баягы Илон Маск украиналыктар аябай урушушат, анткени Украинага каршы чыгат аябай. Бирок
аны дагы баягы жашоосунан айнышты дешет, уулусу өлгөндөн кийин ал айнып кетти деп атышат бир четинен. Бир четинен ал айткан сөздөрүнө көбүнө кошула алам. Негизи эң негизгиси бул деген адилеттүүлүк болуш керек. Адамдар эмгектениш керек. Туура эмес момундай кыймылдар, ар кандай баягы ЛГБТ пропаганда, вокеизм, ошо мультикультурализм деген нерселер эгерде алар баягы ушундай өлүмдөргө алып келсе, же болбосо жашы жете элек бышпаган өспүрүмдөрдү бузууга алып келсе, бул нерсе дүйнө жүзүндө болбош керек анда да. Ошондо каяктан билип алсаң, каякка колуң жетсе, ошол жерден тайыз эле жазаны жеткирип туруш керек да. Ошон үчүн бул жерден ушуну ойлойм да. Ошо вокеизм мисалы үчүн биздин өлкөгө такыр жарашпайт да, дүйнө жүзүнө такыр мындай тарабаш керек деп ойлойм да. Силердин оюңар кандай? Бөлүшүп койгула комментарийлерден. Кандай ойлойсуңар? Кооптуу заманда жашап атабыз, ошо нерселер негизи силерди кооптондурабы? Же болбосо силер ушул нерсеге түз карайсыңарбы? Бөлүшүп койгула. Бизнес пландоо курсуна катталуу QR менен, каналды колдоо бул QR менен. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.